Саламатсыздарбы? Мен бүгін Қашқардамын. Қашқарда жүріп, мен ушу Кыргызстандын чоңдоруна дайым айтасыздар, баягы сен сындайсың, сунуш айтпайсың деп. Мен сунушты айтайын деп атам. Айтканда дагы мисал менен, факты менен, үлгү менен көрсөтүп туруп айтайын деп атам. Мына Оштун 3000 жылдык тарыхы бар деп атабыз. Бирок көрсөтө турган эч нерсебиз жок. Баягы урап, кулап, жердин астына көмүлүп калган Алымбек Датканын мончосу бар Ошто, Сулайман тоонун астында. Анан чокусунда бир күмбөз бар. Анан жанагы Алымбектин түрмөсү бар. Андан башка эч нерсебиз жок. Түрмө дагы азыр түрмө бойдон турат. Азырга чейин ага эч кимди киргизбейт. Аны көрүш үчүн кылмыш кылышың керек Ошто. Анан ошол түрмөгө кирип чыгасың. Жөн ошол Алымбектин түрмөсү кайер экенин азыр оштуктардан сурасаңыз, оштуктар өздөрү дагы билбейт. Эми ошон үчүн менин сунушум эмне? Менин сунушум азыр Ошто жер бар. Оштун эски базары бар. Ошто эски архитектуранын издери бар. Бизде почерк бар, Тавит бар, Ылайшыбак деген бар. Жанагы Аксарап деп коет баткендиктердин Аксарабы бар. Жанагы камыштан токуп жасаган шыптарыбыз бар. Уяса деп коет, Уяса бар. Болгон эле ошону уюштурган, ошону эскиче кылып, эски көөнө архитектураны кайрадан реконструкция кылган жетекчи жок. Ошого чыгармачылыгы жеткен эч ким жок болуп атат. Азыр эми Оштун базары турат, орду турат, бир нече гектар. Мен ошону мынау Кашкардын, көөнө Кашкар деп аталган мынау жайынын негизинде, ушунун мисалында көргөзүп берейин деп атам. Мына Кытайдын бийлиги ушуга башы жетиптир дагы, ушул көөнө Кашкарды бузуп салбастан, ордуна тегиздеп, сүрдүрүп үй салып салбастан, ушуну ушу бойдон сактап калалы, мунун баалуулугу бар, муну эл баалайт, туристтер баалайт, акчасын таштайт деп, ушуну калтырыптыр. Мына азыр мисалы мындан караңыздар. Мынау ошол Ылайшыбак эски архитектура. Ошон үчүн ушунча адам келип атат. Мынау эски архитектуранын дагы бир издерин караңыздар. Москвадагы боордошторго орустардын оозун ачырган, ооруну кууп качырган Айтылуу Алибековдун клиникасын сунуштайбыз. Тишиңиз ооруса да, ичиңиз ооруса да онтоло оонап жатпай, Ваш доктор Алибеков клиникасына баш багыңыз. Сапатына баасы бап келген Ваш доктор Алибеков клиникасы Москвадагы Измайловский метронун 3-парковая 12 дарегинде жайгашкан. Клиника укол саю, сүннөткө отургузуу, тиш дарылоо кызматтарынан сырткары кош бойлуу аялдарды каттап, төрөткө чейин байкоого алат. Дарт аныктоого зарыл анализдердин баарын аткарат. Алибековдун клиникасында үй бүлөлүк дарыгерден баштап терапевт, стоматолог, хирург, гинеколог, невропатолог, травматолог, уролог, кардиологко чейинки дарыгерлердин мыктылары топтолгон. Клиника заманбап лаборатория жана эксперттик класстагы УЗИ менен жабдылган. Бул клиника Яндекстеги рейтинг боюнча орусиялык клиникалардын алдыңкыларына кирет. Саламаттыгыңызга сак болуңуз. Мынау чырмоок гүл. Бизде жокпу? Ош менен эменин Кашкардын архитектурасы дээрлик окшош. Аба ырайы окшош. Мынау кулпу жокпу? Мынау эшик жокпу бизде? Бар да. Бар. Мынау чырмоок жокпу? Бар. Жүзүм жокпу? Бар. Жанагы эмени илип коюп атышат. Ашкабактын баягы ичинде ашы жок. Кабык. Жокпу? Бар. Аны ар жерден чөмүч кылыптыр, кашык кылыптыр, ар жерге коюптур. Мына Кытайдын жаңы эшиги. Мына эски эшиктер. Мына эски эшиктер. Мына көчкөн дубалдар. Мына ушул көчүп кеткендиги менен бул жер баалуу болуп атат. Ушунусу бааланып атат азыр. Бизде Ошто анар жокпу? Бар. Ошонун бардыгын эле коюп эле ушундай кылыш керек болуп атат азыр. Мен эми Бишкектин мэринен үмүтүм жок. Себеби Ош базарды жок дегенде ошо жаңы тарыхтагы, жаңы архитектураны кармап калыш менен дагы алектенсем жок. Аны дагы азыр сүрдүргөнгө аракет кылып атабы, иши кылып, ал жок боло турган болуп калды. Оштун базарынын орду турат. Ошону кандай кылабыз деп азыр баягы күнү угуп калдым. Оштун айрым жетекчилери Бухарага барып, Өзбекстанга. Бухараны көрүп келишиптир, Бухарадай кылабыз дейт. Бухарадай кылыш үчүн ал Бухаранын архитектурасы такыр башка. Ал андай кылыш биздин колубуздан азыр шашылыш убакыттын ичинде келеби да келбейби. Ошон үчүн эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча монтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, түбөлүктүүлүккө умтулат. Мен азыр Оштун жетекчилерине сунуш айтат элем. Урматтуу Ош шаарынын жетекчилери, урматтуу Ош шаарынын мэри Жанар Акаев мырза, сиздер мынаны көрсөңүздөр.
Ош менен азыр Кашкардын ортосунда авиакаттан бар экен. Бир күн билетти алсаңыздар. Бир күн кечке келип ушул жерде баягы шишкебегин жеп, мына жерден тамагын жеп тандап, мына жердин сувенир, бир нерселерден сатып алып көрсөңүздөр, ушул жердин ритмин, ушул жердин жашоосун, ушул жердин ыргагын сезип, көрүп кетсеңиздер дейт элем. Мына архитектураны караңыздар. Кадимки Оштогу архитектура. Ушул бааланып атат азыр. Азыр Кытайдын ушуга көзү жетип, Кытай бүтүндөй наркы бир эле бул жерде эмес. Үрүмчүнү ушинтип жасап атат. Кече бардык Артышты ушинтип жасап атат. Турпанды ушинтип жасап атат. Кашкарды ушинтип жасап, дээрлик жасап коюптур. Азыр мына жерин сактап жасап бүтүп, азыр мына жакта ортодо жол бар, чоң трасса. Анын наркы бетинде дагы бир ушундай дөңсөө жерде кудум ушундай архитектура бар экен. Көчкөн дубалдар бузулган. Мындай шыбагы жок. Мындан дагы эски архитектура кылып сактап калышыптыр. Мен дагы айтам. Оштун тарыхы 3000 жыл деп мактанып атабыз. Биз ошо 3000 жылдык тарыхыбыз бар деп өзүнчө бир чоң иш-чараларды дагы өткөрүп жүрөбүз. Мааракелерди өткөрүп жүрөбүз. А бирок 3000 жылдыкка көрсөтө турган эч нерсебиз жок болуп атат. Ошон үчүн мен дагы айтам, урматтуу Ош шаарынын жетекчилери, Кашкарга келиңиздерчи сураныч. Келип, мына жерди көрүп, ушул жерден соода кылып, тамагын жеп, көрүп, ушул жердин концепциясын көрүп алсаңыздар. Анан ушунун копиясы кыла албайсыздар эми албетте, бирок ушуга окшотуп, керек болсо мындан дагы жакшыраак, мындан дагы табиттүүрөөк нерселерибиз бар. Бизде баягы эшиктерди, каарыларды, торсундарды, терезелерди гүлдөп жасап койгон архитектурабыз бар. Мына ошону элден чогулталы, эски эшиктерди чогулталы, эски жанагы торсундарды чогулталы, эски каарыларды чогулталы. Керек болсо эскиче ошондой түр берели, эскиче ыран берели. Ошентип болсо дагы муну жасаш керек. Азыр мына жерди караңыздар. Турист деген агып жүрөт, селдей каптап жүрөт. Мына жөн эле кумурска быткылдай кайнайт. Ушунун бардыгы чөнтөгүндө акчасы менен келди. Ушунун бардыгы азыр акчасын таштап кетип атат. Мен азыр жок эле дегенде 1000 көй таштадым. 1000 көй деген 1000 юан, бул 13000 сом деген сөз. 13000 сомго азыр мынтип сумкамды толтуруп, катын калачка, кыз кыркынга, майда чүйдө бир нерселерди сатып алып кеттим. Анан эми ушул жерден айта кетейин, эми башка жерде ушул сөздүн орду болобу жокпу билбейм. Эркекке деген эч нерсе жок экен. Биз эркектер ушу аялдарды багыш үчүн, аялдарга жагыш үчүн, аялдарга бир камкордук көрүш үчүн эле жашайт экенбиз. Алганымдын бардык аялдар үчүн, өзүм үчүн бир көйнөк ала албадым ушул жерден, таппадым. Эми дүйнөнү кыймылдаткычы аялдар деген чын окшойт. Кыскасы ушул мына жагында адам азыраак экен, ушул жагынан көрсөтүп берейин, мынаны караңыздар. 2 кабаттуу. Муну кандай кылса болот? Кадимкидей эле Оштун жанагы менмин деген дизайнерлери иштесин. Эскиче кылып келсе көрөйм десе көрүп кетсин. Анан ошолордун арасында бир сынак болсун. Оштун ошо базарынын топосъемкасын чыгарып туруп, ошол баягы ландшафтный дизайн дегенне, ошол көөнө архитектура менен алектенем деген дизайнерлерге, архитекторлорго жана башкалардын бардыгына ушуну берели. Топосъемкасын чыгарып туруп, мына Оштун базары ушуну көөнө кылып жасап бер деп. Анан бирөөсүн мындай ылдыйраак кылсын, бирөөсүн бийигирээк кылсын, бирөөсүн алдыраак кылсын, бирөөсүн артыраак кылсын, бирөөсүн гүлдүү кылсын, бирөөсүн бозортуп бир кедейче кылсын, бирөөсүн байдыкындай кылып аябай шөкөттөп гүлдөсүн. Кыскасы кандай кылса дагы ушунун моделин түзүп берсин. Ошого жараша анан кийин кадимки эле азыркы заманбап кирпич менен эле ушуну салса болот. Салгандан кийин анан сыртын кандай кылса болот? Оштон эмне көп? Чопо көп. Оштон эмне көп? Сары кум көп. Оштон эмне көп? Жанагы ылай көп. Мынаны карасаңыздар азыр. Мына ичине эмени салыптыр. Бул ылай шыбак экен. Анан кум менен аралашыптыр. Ичинде саманы көрүнүп турат. Ушул саман менен анан шыбап коюптур, ушу эскиче көрүнүшү пайда болуптур. Ушуну менен азыр бааланып атат. Мына эшиктерди караңыздар эми мына. Мына эшиктер бул өзү темир эле экен болгону. Бизде эми темирден мындан жакшы кылып жасайбыз да. Бирок бизге темир эмес, бизге эмне керек азыр? Бизге өзүбүздө бар да жыгачтан көөнө жарылып кеткен, ыраңы саргарып кеткен, чукулуп кеткен, мындай жерлери мынантип оюлуп, жешилип кеткен. Ошентип колдо болсо дагы жасаш керек да. Бирок элде дагы бар да азырчы. Чогултса элден дагы чыгат да. Мунуну мисалы азыр кыш менен эле жапжаңы кылып жасаптыр. Бирок мындай эски эшиктерибиз бар да бизде. Мынандай эски эшиктерибиз бар. Ушуга окшогон нерселерди биз кылсак болот да. Неге болбосун? Ушуну
Ушундай кылмайынча бизге турист келбейт. Азыр чоңдорду көрсөң телевизордон түшпөй ушул биз туризмди колдойбуз, туризмди колдошубуз керек, туристтерге шарт түзүшүбүз керек деп сүйлөп атабыз. А бирок чын-чынына келгенде туристтер үчүн эч нерсе кылган жокпуз. Асфальт жол куруп коебуз. Бир ишкер барып бир жерде бир жакшыраак бир жаратылыш коозураак бир жерде бир немени кыла турган болсо, аны барып ушу койдой эле кыйнайбыз. Айтабыз, сен мына жерде экологияны бузуп койдуң, сен мына жерде бир даракты кыйып койдуң, жана башка дейбиз. Андан көрө шарт түзүп кичине бир жардам бербейлиби ишкерге? А макул ишкерге жардам бербейли, өзүбүз кылайлы дейли. А жок дегенде мындай кылып кылалы да өзүбүз. Сонунда көрүп атасыңар. Турист деген толтура, мынаны караңыздар азыр. Азыр түн, азыр мен саатты көргөзүп коеюн. Мына саат азыр мына 12:30 болду. Түнкү саат 12:30. Түнкү саат 12:30да мына жерде адамдын агымы басылбай атат. Мына жердеги эмелер мынантип жаап кетип атат. Мынантип жаап кетип атса дагы адам токтобой атат ушу жерде. Адам басылбай атат. Себеби туристтерге ушул кызык экен. Туристтерге ушул баалуу экен. Мен ошондуктан Ош шаарынын бийлигинен суранат элем. Келиңиздер, көрүңүздөр, үйрөнүңүздөр. Анан ушудан ушундай кылсак болот экен деп, анда же болбосо өзүңүздөр эле келбей, ошол жанагы архитекторлорду, жанагы дизайнерлерди кошо ээрчитип келиңиздер. Команда болуп келиңиздер. Ош менен азыр Кашкардын ортосу болгон 1 сааттык жол экен. Кайра 1 саатта кетип каласыздар. Түз Оштон Кашкарга авиа рейс бар экен. Мынантип уйгурча кийинип жүргөндөрү жүрөт. Мынандай кол өнөрчүлөр жүрөт. Булар тыкылдатып бир нерсени чабып атат. Мынандай жасап атат, бирөөсү оюп атат. Мына окшогондордун баардыгын оюп ушу жерде отуруп алып жасап атышат. Жанагы бизде тандыр кылгандар бар, ошолорду алып келели. Жанагы кептер баккандар бар, ошолорду алып келели. Бизде жанагы чопо чоор жасагандар бар, аны алып келели. Калпак жасагандар бар, аны алып келели. Кийизден жанагы бут кийимдер жасагандар бар, аларды алып келип чогулталы. Комуз чаап саткандар бар, аны алып келели. Атка, эшекке жүгөндөрдү, токумдарды жасагандар бар, аларды алып келип коелу. Керек болсо, мажбурлап болсо да алып келиш керек. Ушул жерде гана сатасың, башка жерде сатпайсың деп. Ар түрдүү баягы баш кийимдерди жасагандар бар. Өзүбүзчө илгеркиче кылып жанагы элечек жана башкаларды саткандар бар. Аларды алып келели. Колунан бирдемелер келген ушу жыгачтан бир нерсени оюп чаап, эптеп жөндөп жасап саткандар бар. Ошолорду алып келели. Кайыштан бир нерселер жасагандар бар. Аларды алып келели. Кыскасы ошолордун баардыгын бир жерге чогултуп Ошту ушундай кылып туризмдин борбору кылганга азыр милдеттүү болуп турабыз. Себеби бул замандын чакырыгы болуп атат. Мына жерде мисалы карасаңыздар тамак маселесинде аш десең аш бар бизде. Жанагы эт десең эт бар. Коон десең коон бар, жүзүм десең жүзүм бар, анар десең анар бар, бадам десең бадам бар, мисте десең мисте бар, мейиз десең мейиз бар. Жашылча жемиш десең жемиштин бардыгы бар. Бизде ошонун бирин кылбай, азыр биз туризмге кам көрүп атабыз деп коюп, баягы оозду көптүрүп, сүйлөп коюп отурабыз телевизордо гана. Антишибиз керек, мынтишибиз керек, антишибиз керек, мынтишибиз керек деген идеяны гана угабыз, ниетти гана угабыз, аракетти көрбөйбүз. Мен мисалы мына 40ка чыктым, 40тан өттүм. 40тан өткөндөн бери ушу телевизорду карасаң, андай кылышыбыз керек биз, мындай кылышыбыз керек деген гана чоңду көрөсүң. Кылган чоңду дээрлик көрбөйсүң. Мына мисалы мынау карагыла. Мынау көйнөктөрдөн бери алып келип коюп коюптур. Ушуларды дагы бирөөлөр тамаша кылып кетип атат. Жок дегенде маданият менен таанышып атат. Мына ичин карагыздар. Мына дагы бир көчөсү экен. Мына килемди салыптыр. Мына жактары ошол кытайча жазуулар, эмне дегенин билбейм. Мына үстүн мынтип жасаптыр. Мына эски дуалдар, мыналарды бузган эмес да ушуну. Кой деп тим койгон да. Мына көп деле эски эмес. Мына ашып кетсе ушул баягы мындан бир 30-40 жыл мурун салынган нерсе болсо керек. Турат ушулар. Эл дагы жашап атат ичинде. Деп. Ушундай туугандар, эми ушуну биз колго албасак болбойт. Турист деген ушу жерге келип жөн эле акчасын ушундай жөн эле мынтип алып келип эле мынтип таштап ар кимге себелеп бардыгына берип кетип атат. Мына жагын караңыздар эми. Мына эски дуалдар ушул эски дуал бойдон калыптыр. Тетигинде бизде көзөлөр жокпу? Тетигинде кумуралар бизде жокпу? Азыр Оштун жана көпүрөсүн курабыз деп ошол жерди казганда нелер гана чыкпады.
Ошолордун бардыгы музейде жатат. Ал музейге батпай, музейдин баягы кампасында жатат. Дайым көргөзүлө бербей. Ошого окшогон нерселерди тараталы, болбосо кайрадан жасаталы, кыска салып келип коелу, мына карагыла. Бар да ошол. Абдесте десең абдесте, чөгүн десең чөгүн, чылапчын десең чылапчын, мынага окшогон дөңгөчтөн бери коюп отурушат. Ушунун бардыгы тарыхый, мына ташты да алып келип коюп коюптур. Ушунун бардыгы тарыхый из, тарыхый почерк, тарыхый бир табит. Bunlardan бардыгы өзүнчө бир салмагы, өзүнчө бир колоритти берип турат. Салмагы бар. Тарыхый салмагы бар. Мына мисал, мына балкондорду караңыздар. Ишин карасаңыздар, кадимки эле кыш, бышык кыш. Бышык кыштын чыкканын ашып кетсе, эми бир Кытайда чыгып, мына кыштардын чыгып баштаганын ашып кетсе, 100 жыл болгондур, 200 жыл болгондур. Бирок 2100 жыл болгон жок да. Бирок айтып атышат, биздин 2100 жылдык тарыхыбыз бар деп. Элди ушул жерге алып келип атат. Жана биз мейманканага токтодук. Анан биздин Кытай достор айтып калды. Биз силерден чай алып баралы деп. Биздин курсагыбыз өтө ач. Ушу жакын ортодо барбы десек, ой жакын эле, биз силерди жакшы жерге алып барабыз деп алып келип туруп ушул жерге таштап койду. Себеби алардын көрсөтө турган жери ушул эле болуп атат. Ошол негизи ушундай тарыхый жерлерди кылыш өзү кыйын. Көрсөтө турган жерлерди жасаш кыйын. Ошон үчүн керек болсо ошол билтейген Кытайда дагы ушул чоң Кашкарда көрсөтө турган башка жери жок. Мына ушул жерге алып келип атат. Ашып кетсе бир эки паркы бардыр. Бизде Ошто деле ошондой абал. Ошто бирок эмне бар? Ресурс бар, потенциал бар. Оштун тарыхы бар. Оштун айтам десең, мындай көпкө чейин айтып түгөт албай турган тарыхы бар. Ошону ушул жерге, ошол Оштун баягы эски базарынын ордуна кудум ушул нерсени жасаганга биздин азыркы бийлик милдеттүү деп ойлойм да. Муну кылыш керек. Кылбаганга мүмкүнчүлүк жок. Мына жерлерди караңыздар бардыгы. Мына. Ошто бир эле мындай узун эле кылып туруп жасап койсо, баштан аягына чыкканга чейин мындай жетет. Туристке да жетет. Мына сатылган товарларды карагыла. Мына жыгачтан жасалган мындай билериктер, мындай таштан жасалган бир нерселер. Ушунун бардыгына адамдар кызыгып келип, мына катын калач ушуга кызыгат экен. Ушуну көрүп атышат. Илгери бир киши бар эле Ошто. Жыгачтан ушундай отургучтарды жасачу. Жыгачтан жыландарды жасачу. Ошол дагы келсин, ушинтип бирдемелерин жасап койсун, сатсын, көрсөтсүн жок дегенде. Мына мисалы дагы бир нерсени көргөзөйүн мен силерге. Мына жалаң жыгачтан жасалыптыр. Мына кабыктан жасалыптыр. Салам алейкум. Булардын бардыгы ушул жерде өсөт да Кашкарда, турабы? Бу неме? Ясток, ягач ясток боянка. Башка коюп жатат. Каттык болсун деп. Таштан дагы жасап алыпсыздар да? Таштан дагы жасап алыпсыздар. Ягач. Жыгач, таштан жасаса муздак болуп калат, а? Мада мыяк суңа көсүп алса, Сөөгө өсүп калса ошону эме кылат. Бучу? бул нурак ойнойт. Жөн эле ойнойт. Бул жаа экен, балдарга. Бул нургучпу? Камчысы. Камчысы да барбы? Камчынын сабы экен. Мына нургуч экен, а? Нургуч дейбисиздер да эмне дейт? Позу дейбиз. Ногуч узурак ногуч дейбиз. Узунуну нургуч дейсиздер. Бул кичинесини? Позу дейбиз. Позу? Сизде мынаны эмне дейсиздер? Бул себет дейбиз. Себет дейбиз. Бул баяк мындайын дагы себет, мунун дагы себет дейсиз. Бул не дейсиздер муну? Дөшө? Бизде стул деп орусчалап койгонбуз биз. Отургуч деп. Муну каса дейсиздерби же я чыны дейсиздерби? Качы дейбиз. Кача? Бизде каса дейт. Окшош бизден каса дейбиз. Муну пияла дейсиз. Пияла. Бул пияла. Бул не бул чакыч? Елем жиди елем чачкысы. Жиденин желими? Муну эмне кылат ал? Чачкысы. Чачка сүртөбү аялдарга? Эркектер үчүн эмне барбы? Мынаны чебиш дейби? Чекиш дейт, Чекиш дейт. Чебиш деп эме кылып атат. Чекиш. Мына сейдана? Мына кылыч. Дагы эмнеңиз бар? Булар эмнелер? Стакан. Стакан, орусча.
Rümka. Rümka deydi. Ha, болып тұр. Содаңыз берсін. Рахмат. Ha, көрдіңдер ме? Ушинтип бірдемелері сатып отырышады. Салам алейкум. Жақсы бе? Бұл баштықтар қанша? Баштық бұл? Bunun birisi bu son kilo 20 ya. 20 koy. Бұл не? Баштық дейсіз бе сіз? Не дейсіз? Şinjan'daki. Шинжаңдықы, бірақ сіз не деп атайды мұны? Сіз не deysiz? Бұл не аты не? Bunun etin son kilo емес hem de başka ne yok. Сумка, орысша айтасыздар сіздер. Etles. Atlas сумка. Алла сумка. Аллас баштық. Özbek'inki ondaki okşaş. Өзбектікі оқшаш. Сіздер өзбектермен туғансыздар бұл. Неге бұл? Ya kadar. Ya vada tuğmuğa maaşı doyondu körümüz demez mi? Ya buradan bir şey aldık. Bir şey kaşkaldık. Қашқардық. Қашқардық. Бұл Аллас сіздерде дағы, өзбектерде дағы бар бұл. Же, Аллас өзі кімдікі? Өзбектікі же, ұйғырдікі? Bu Ya okşaş. okşaş. Bu Uygurlu mu giydiken, Özbekli mi giydi o konuda şu ona. Ay şu yoldaşım kiydi o. Yoldaşlım giydiğim oldu ama şu etles, eslemiş nemine mış hotendi ba. Хотанда Ha, бар. hotende. Şinjan'daki. Şinjan'ın içinde. Asaslık çıktığı yeri şu. Жақсы, жақсы. Жақсы. Біз Қырғызстаннан келдік. Рахмат. Мақұл. Еркекке не бар десеңер, еркекке мұндай шляпа бар екен. Еркекке мындан башқа еш нәрсені бұл соуда ешкім мұра көрбейді екен. Еш нәрсе жоқ еркекке. Қысқасы туғандар ұшындай. Ұшыны бір көрелі. Ұшыдан бір демені үйренелі дағы, болбаса көчіріп болса дағы алып барып, ошқа қылбаса болбайды. Үшінші туристі, азыр мисалы ошқа қонақ келгенде кебірлері шарт қойып кәдімгі дейлі. Сулайман тоғын айтпа дейді, тамақты айтпа дейді. Ошқа барып қыдырып көре тұрған бір жерді көрсет жо жерге барайын дейді. Десе, ошо ойлону атып, еш нәрсе таппайсың. Айерге апарсан болу, жоқ. Сулайман тоғы, жоқ, болбайды. Қайерге? Еш нәрсе жоқ. Мына мисалы мұнан қараңыздар. Мұнаның бардығы ошто бар дерлік. Жаңғағы бар, башқасы бар. Азыр мұндай қима чимекен, бая келген жерімізден адашып қалдық. Мына ескі, мына 3 қабатты дағы бір архитектуралық бір нәрсе. Берде адамдағы жашабайды оқшайды, светтері деле өчік. Бирок архитектуралық бір көрініші керек екен, ушуну бұзбай сақтап тұрышады. Шындай туғандар ем. Мына гүлденген қыштарды мұнан қараңыздар мұнан. Қышты ушынтып чегіп шығышыптыр. Ушынтып қойышыптыр. Шындай туғандар. Мен айтайын деген ойым ушул болчу. Ушуну бір нәрсе қылып евін тауып қылалы. Қылбасақ болбайды. Замандың чақырығы ушул, елдің тәуеті ушул, елдің қаулосы ушул. Ел бәрі баяғы ескі көні архитектурасына ушынтып қайтып атады. Ескі ушул көні архитектураны бағалап атады, барықтап атады, и ошоға келіп атышады. Балким ушул сөз кимдир бирөөгө жетер, кимдир бирөөгө угулар, кимдир бирөө ушун баалар. Ушул пикир акыры жаралар элде. Бүгүн болбосо эртең болбосо бир күн ушуну баары бир курабыз. Себеби баары бир керек. Biz tarix deybiz, tarixsiz hiç жака бара албайбыз. Раз тарих дей турган болсок, анда тарих керек. Анда ошого окшогон нерселерди кылганга мажбурбуз. Башка эле жок. Келсең, мынау кыска шортук кийген баягы Европадан келгени жүрөт, ушул Азиядан келгени жүрөт, башкасы бардыгы жүрөт, ушу түндө жүрөт. Мына мисалы таяктарды карагыла. Мына таяктардан бери коюптур. Шундай өсімдік бар окшойт. Ийип коюштур. Мына ушул жыгач деле сатылат экен ушул жерде. Башкача экен. Бодур экен, колго жагымдуу экен. Бирок колду аймабайт экен, тутпайт экен, оорутпайт экен. Ушулардан бери бар. Жыйынтыктап айтканда тугандар, Ош шаардык кеңеши азыр ошол Оштун эски базарын тарыхый жай деп жарыялап берсин. Ошондой токтомду токуп кабыл алып берсин. Мэрия ошону таанысын. Анан негизи эле ошол Оштун эски базарын, азыркы территориясын бүтүн бойдон тарыхый мурас деп жарыяласын.
ошого жараша жердин статусуна жараша жанагы 4 соток жери бар, 2 соток жери бар, ошол жерде укугу катталып калган деген адамдардын укугун ошол жерде каттап берели. Бирок бир шарт менен тарыхый максатта гана колдоносун. Тарыхый архитектуралык мындай бирдемени курулушту гана курасың. Ал жерде тарыхый баалуулукка жарамдуу, ошого жооп бере алгыдай гана нерселерди сатасың. Же тамак аш сатасың, бирок тарыхый формада, эски формада, көөнө почерк менен, көөнө табит менен жасайсың. Идиш аягыңдан бери эскиче болсун деген мындай шарт менен уруксатты берели. Укугун алсын. Ошол баягы 4 соток жери болобу, 10 соток жери болобу, ошол жерин алсын дагы, ошол жерге ошол тарыхый нерсени куруп, ошентип тарыхый максатта гана колдонсун. Тарыхый коммерциялык максатта. Анан жөнөкөйлөр боло турган болсо, калганын баягы мэриянын өзүнүн менчиги деген жерлер, муниципалдык менчик деген жерлерди мэрия өзү куруп берсин. Куруп бергенден кийин мына ушундай кылып курсун. Куруп анан ижарага бере берсин анан. Ошодон анан акча агылып мэрияга дагы түшө берсин, эл дагы багыла берсин, турист дагы ыраазы болсун. Ошондо жанагы карышкырдагы ток, койдагы аман дегендей нерсеге ошондо келебиз. Буга менин оюмча бир эле Оштун мэри эмес, ушул Оштун мэри бул нерсени кабыл алыш керек деп ойлойм. Аны президент дагы угуш керек деп ойлойм. Ошону жапатырмак шаардык кеңештин депутаттары дагы, мэрия дагы керек болсо ошол президенттик деңгээлде дагы мынаны колдош керек деп ойлойм. Бул мындан бардыгыбыз утабыз. Мындан эч ким утулбайт. Бар болуңуздар.